Пандемияда министрлик 1,5 сомдук бакелдерди 150 сомдон сатып алган. Ошто ижарага берилген батирлер текшерилди. Ысык көлдө аялды баласы менен өлтүрүп кетишкен. Жалал-Абадта 3 эркек инисин зордукташкан. Былтыр Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен чек араларында 12 жаңжал катталды. Сыймык Жапикеев, Финпол жеңилип калабызбы? Садыр Жапаров, мен революция жасадым, демек өмүр бою ушул позицияда калышым керек, аны жоюуга болбойт. Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетти. Башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлигинде жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында жеке коргонуу каражаттарын сатып алууда бир катар мыйзам бузууларды аныктады. 2020 жылдын 6 майында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин комиссиясы негизсиз мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуп, жеткирүүчүлөрдүн коммерциялык сунуштарын четке каккандыгы аныкталды. Жоопкерчилик чектелген коом менен түздөн-түз келишим түзүп, эң жогорку баада атайын медициналык кийимдерди сатып алган. Мындан тышкары, коммерциялык сунуштардын шарттары жана жоопкерчилик чектелген коом менен келишим бузуу менен техникалык шарттын талаптарына жооп бербеген 101.300 түгөй кол кап жеткирилген. Ошондой эле жоопкерчилик чектелген коому министрликке 1,5 сомдон 150 сомдон 1,5 миң даана саткан. Ошентип Саламаттык сактоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жетекчилигинин жана жооптуу кызматкерлеринин мыйзамсыз иш-аракетинин натыйжасында мамлекетке 5.175.200 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Ош шаарында суткасына ижарага берилген батирлер мэрия тарабынан текшерилди. Бул тууралуу аталган кызмат билдирди. Тилекке каршы көп кабаттуу үйлөрдө квартираларды саатына берип, жашоочуларга ыңгайсыздыктарды жаратышууда. Бул боюнча жашоочулардан көптөгөн арыздар келип түшүүдө. 3-4 жаран аймагыбызда 40тан ашуун батирлерди ушул максатта пайдаланат экен. Кыргыз Республикасынын бузуулар боюнча кодексинин 68-беренесине ылайык көп кабаттуу үйлөрдө мейманкана уюштурууга тыюу салынат. Протоколдор түзүлүп, ар бир батирге 5.500 сомдон айып пул салынды, деп айтылат маалыматта. Эки жаранды өлтүргөн шектүү адамдын ким экендиги такталып, ал азыр изделүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 2021 жылдын 1 февраль күнү саат 20:00 чамасында Ысык көл районунун Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүгүнө Кашат айылындагы үйлөрдүн биринде 54 жаштагы аялдын жана 29 жаштагы уулунун жансыз денеси табылгандыгы жөнүндө билдирүү келип түшкөн. Бул окуя Ысык көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 өлтүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Окуя болгон жерге Ысык көл районунун Ички иштер башкармалыгынан жана Ысык көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу чыгып барган учурда үйдүн кире бериш бөлмөсүндө баштарында катуу нерседен жаракат алышкан. Аял киши жана анын уулунун жансыз денелерин табышкан. Кылмышка шектүү жаран качып кеткен. Алдын ала териштирүү иштерин жүргүзүү учурунда кылмышка шектүүнүн өздүгү аныкталып, азыркы учурда издөөгө алынды. Жалал-Абад облусунда эркектер бир нече жыл бою бир тууган инисин зордуктап келишкен. Бул тууралуу Жалал-Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Белгилегендей, 26 январда Жалал-Абад облусунун Чаткал районунун Ички иштер бөлүмүнө 20 жаштагы жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Анда анын эки бир тууганы 2021 жылдын жайынан 2012 жылдын кышына чейин зордуктагандыгын айткан. Мындан тышкары 2015 жылдын март айынан 2021 жылдын 15 январына чейин дагы бир тууганы тарабынан зордукталган. Буга байланыштуу арыз ээси зордуктагандарга чара көрүүнү суранды. Кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалды. 2020 жылы Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен чек араларында 12 жаңжал катталды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, өткөн жылы Кыргыз-Тажик чек арасында 9, Кыргыз-Өзбек чек арасында 3 жаңжал болгон. Ошол эле маалда чек ара кызматы 2020 жылдагы мамлекеттик чек арадагы абалды туруктуу деп баалады. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 976 чакырым, анын ичинен 519 чакырымы делимитация жана демаркациядан өтүп, калган бөлүгү тактал элек. Кыргыз-Өзбек чек арасынын узундугу
1378 чакырымды түзөт. Анын 1170 чакырымы Ж85% такталган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 9 талаш аймак бар. Чегаранын такталарык бөлүктөрүндө жайыт, жер жана суга суу талашынан улам жергиликтүү тургундар менен коңшу өлкөлөрдүн жарандарынын ортосунда чыр-чатактар көп катталып келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жоюлат. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Аталган кызматтын жетекчиси Сыймык Жапикеев бул боюнча пикирин билдирди. Достор, барсыңарбы? Чота башкача кетип баратат. Финполду эл колдойт, Финпол элге иштейт. Жумалиев 100 миллион сом жана инвестордун 800 миң долларын бир күндө өкмөткө коем. Балдарымды чыгарып бер дегенинен биз андан көбүрөөк болсун деп болбой койсок, Первомайский сот чыгарып салды. Бюджетке 1 тыйын төлөгөн жок. Балдары кызматтан чыгып кетти. Достор, Финпол жеңилип калабызбы? Достор, кандай кылалык? Оюңарды жазгыла, деди Жапикеев. Президент Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасы аркылуу өкмөттүн жаңы курамы тууралуу айтылган сын пикирлерге жооп берди. Биз өлкөбүз оңолсун, мамлекеттик башкаруу иретке салынсын, казынадан уурдагандар токтосун, ашыкча кызматтар жоюлсун деп революция кылганбыз. Мен революция жасагам, ошол үчүн ушул кызматта өмүр бою олтурушум керек. Жоюлбасын деген түшүнүктөн алыс бололу. Бул бир. Экинчиси, кадр саясаты боюнча бул Акаевчи болчу, бул Бакиевчи болчу, бул Атамбаевчи же Жээнбековчу болчу деген эски түшүнүктөрдү токтотолу. Ментип олтурсак, анда өлкөбүздүн ичинен бир дагы татыктуу кадр таппайбыз. Башка планетадан издешибиз керек болот. Үчүнчүсү, баланча министрликке Садыр Жапаровго душман болуп жүргөн, аны камаганга салым кошкон кадр бара жатат деп сындагандырга айтаарым. Азыр биз душмандаша же туугандаша турган мезгил эмес. Эл үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн өткөн кеткенди унуталы, сабырдуу бололу. Кудай сабырдуулар тарапта. Ар бир министрликке мурдагыдай тааныш билишти эмес. Ошол министрликтин адисин алып бара жатабыз. Мындан ары бөдөнөнү сойсуда касапчы соет. Эгерде мурдагыдай көндүм адатын жасап, урдай баштагандар болсо дароо камалышат. Бул 3. Төртүнчү. Бүгүнкү күндө жалпысынан 48 министрлик, комитет, агенттик жана башка ведомстволор бар экен. Кимге кызмат жетпей калса эле министрлик ачып бере беришкен. Элге кылган кызматы же пайдасы жок. Казынадан миллиардтарды жеп олтурушат. Таблицадан көрүп турганыңардай, ошонун баарын кыскартып 12 эле министрлик калтырдык. Бир эле энергетика системасынын 2 миллиард сом үнөмдөлүп жатат. Кичинекей Кыргызстан үчүн керек болсо 12 министрлик да көп кылат. Бирок азырынча ушундай кылдык. Ар бир чечимди жети өлчөп бир кесип жатабыз. Биз революционерлердин кызыкчылыгын көздөп, 6,5 миллион элдин кызыкчылыгын тебелебейли. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетти. 24 KG маалымат агенттигинен мурунку мамлекет башынын чөйрөсүндөгү маалымат булактар тастыктады. Жээнбеков Стамбулга бир күн мурун Манас эл аралык аэропортунан учуп кеткен. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын 15 октябрында баш аламандыктардан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жакында Сооронбай Жээнбеков экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зылалиевдин иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна чакырылганы белгилүү болду. Мындан тышкары, октябрь окуясынын катышуучулары Жээнбековду Ички иштер министрлигинде жана УКМКда кылмыш жоопкерчилигине тартуу талабын коюшкан.